Сапар Исаков учурунда Максим Бакиевдин көздөй көргөн баласы болгон. Ал Максим Бакиевге коррупциялык схемалар боюнча идеяларды берген үчүн жагып, жанында оң колу болуп жүргөн. Мына ошол Бакиевдин куйругу бүгүн Атамбаевдин жанында жандай көргөн кадырына айланды. Башкаларды Бакиевчилер деп күнөөлөгөн Атамбаев эмнеге жанында чыныгы Бакиевчини алып жүрөт? Анын себеби жөнөкөй эле. Сапар Исаков Максим Бакиевге жагып жүргөн идеяларын азырда аткарып, анын арты менен Атамбаевдин жана өзүнүн жеке казынасын кампайтууда. Буга далилдүү фактылар толтура. Кытайлык China Road жол куруу компаниясы көп жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп, жол куруп келүүдө. Кыргызстандын тышкы карызынын 2 миллиард долларга көбөйүшү China Road аркылуу жол курууга жумшалган каражаттар. Бул компания Кыргызстандын аймагындагы жол куруу боюнча жүргүзүлгөн тендерлерге катышпай эле жол курган негизги ишкана катары белгилүү болуп калды. Себеби анын артындагы көмүскө колдоочусу Сапар Исаков экени баары эле билбесе керек. Кыргызстандын аймагындагы башка жол куруучу компаниялар жолдун 1 чакырымын 500 миң доллардан 750 миң долларга чейин курат. Ал жолдун курулуусундагы чыгымдарына жайгашкан аймагына жараша болот. Ошол эле кезде жол куруучу компаниялар мамлекетке салык төлөшөт. Сапар Исаков жана Калык Султанов колдоо кылган China Road компаниясы 1 чакырым жолду 1 миллион 535 миң 150 доллардан 3 миллион 112 миң 468 долларга чейин чыгымдап курган. 2 эсе көп акчага жолдор курулуп жатканы менен анын көп бөлүгү Сапар Исаковдун чөнтөгүнө кетип жатат. Мисалы, Бишкек балыкчы жолундагы жалпы суммасы 38 миллион 378 миң 771 долларын түзгөн айланма жолдун 1 чакырымына 1 миллион 535 миң 150 доллар сарпташкан. Арал Казарман автожолундагы түндүк түштүк альтернативдик жолунун 1 чакырымына 3 миллион 112 миң 468 доллар чыгымдашкан. Ушундай эле өлчөмдөгү жолдун 1 чакырымын башка компаниялар 750 миң доллар менен куруп берүүнү сунушташкан. Тилекке каршы Сапар Исаков менен Калык Султанов көмүскө кожоюндук кылып, коррупциялык аракеттерин China Road аркылуу ишке ашырып жаткандыгына байланыштуу башка компанияларга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ал тургай China Road мамлекеттин казынасына 1 сом да салык төлөбөйт. Булардын кесепетинен Кыргызстандын тышкы карызы 6 жылда 4 миллиард 105 миң 44 долларга жетти. Мурдагы Максим Бакиевдин эң ишенимдүү коррупциялык схемаларын түзүүчүсү Сапар Исаков президенттин жанында эмнеге эркин жүрөт деген суроо жаралат. Мындай келемиштер жазага тартылуунун ордуна бүгүн президенттин эң жакын адамы катары кызматтан кызматка көтөрүлүп жатканы өкүнүчтүү. Акыркы жылдары карыздын 2 миллиард долларга көбөйүшү Сапар Исаков менен Калык Султановго байланыштуу. China Road компаниясы Сапар Исаковдун колдоосуна таянып, 2 эсе кымбат чыгым менен жол куруп, ашкан суммаларды Сапар Исаковго берип жатат. Муну текшерген эч ким жок. Булар ээн эркин элди карызга батырып, өздөрү байып жатат. 2 адамдын ачкөздүгүнөн улам Кыргызстандын 6 миллион калкынын ар биринин мойнуна 22 миң сом карыз илинүүдө. Акыркы 6 жылдагы өскөн 2 миллиард карыздын 1 миллиард доллары Калык Султанов менен Сапар Исаковдун чөнтөгүнө кеткен. Президенттин энчисине канчалаган пайызы кетип жатканы ал табышмак.